Саламатсыздарбы? Биз азыр Максат айылында турабыз. Ушул Максат айылынын Борбордук көчөсү. Мындай алганда Максат айылынын Ленин көчөсү. Ушул жол аркылуу Максат айылы ушул жолдун эки бетине жайгашкан. Ушул жол аркылуу тетиги эң акыркы болгон Арка, Достук, Жаштык деген айылдарга ушул жол аркылуу барат. Эми жанагы тажик кол салуусунан мына үйдө катар турган ушул жолдогу айылдын катар үйлөрү күйгөн. Мына мисалы мына жактагы үй азыр мына тегизделип, бир гана мына теп-тегиз эч нерсеси калган эмес. Азыр тегизделип жанагы үйгө ошол фундамент курганга даярдык көрүп атышат. Азыр мына жакта дагы ошондой абал азыр. Мында дагы эч нерсе жок, эч нерсе калган эмес. Наркы үй ошол бойдон турат азырынча. Ал эми бышык-кыштан салынган экен. Азырынча толук бузушкан эмес, а бирок мына жагы азыр толугу менен жок. Мындан сырткары дагы ушул үйлөр эки бет болуп күйүп кете берген. Мына жактагы үй күйгөн, наркы үйлөр күйгөн, наркы үйлөр кыскасы наркы жактан 3 үй күйгөн, мына дөң тараптан. Кыскасы, мына тетиги машинанын жогору жагында дагы катар үйлөр күйгөн, бул жактан дагы күйгөн. Кыскасы ушинтип катары менен ушул Максат айылын күйгүзүп кете беришкен. Азыр эми ошолорго жана мамлекеттин камкордугу кандай болуп атат? Ошолордун бардыгын сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Алсы өзү чындап уруш чыккан жерден башташ керек эди да үйдү өзү. Кече мына акимдарга мен сүйлөгөм. Не деп? Мен айттым, кече көзүм менен көрдүм эмени, акимди. Неме үчүн дедим, уруш постоянно мана ушул жерден чыгат дедим. Ушул жерден эмелерди үйдү эмнеге биринчиден баштабадыңар дедим. Наркы чеке дөңнө өтүп кеткен азыр дедим. Биз жактан башташ керек да өзү алсы. Уруштун любой уруш мана шектен чыгып, мана шекте 11 та үй 30 жыл болду мана жашаганыбызга. Кече да ушинтип акимге ушинтип сүйлөгөм. Мана ушинтип биздин духубузду өлтүрөсүңөр, биз жактан баштабай десем, энди кече келет деди. Азыр келелек, жаңы балдары келди де, мен айттым, эмнеге биз жака сабайсыңар, кана келдиби десем, азыр 1-2 та үйлөр күтүп атат, анан бүссө анан өтөт деди. Ошо Күтүп отурасыздар? Азыр күтүп отурабыз. 1,5 ай болду. 1,5 ай болду. Бүтүшү сузуп келип атабы билбейм энди. Жогору жактагылардыкын ham кылып атат, мына эрте азыр битте баланыкын ham кылып атат. Бирок мен ойлоймун, шу башыда кылганда жакшы болот эди да, уруштун башы ушул жактан чыккан эди. Шу мана азыр мына катын келатат. Эң чек арада отурган катын мына ушул. Чынан башташ керек эди да. Уруш болор ошонун тайын эди. Мына кечеги силерге ошогон телевидение келип, ончо-мунча пул алигидей акча алып келгендер мана шу чек арадагы күйгөн үйлөрдү көрсөтсөк, ошо жүгүлү турган жерге чейин тажиктин солдаттары чыгып келди. Булар если мунун үйү башталганда тайын болот эди да, өзү кече акимге эле ушул сөздү айттык. Мына ушунун үйүнү башташ керек. Сиздин үйүңүз кайсы эле? Ол эң астыда. Эң астында барсак болобу? Ооба, болот. Чек ара, эң биринчи шунуку да. Жүрүң барып келеличи анда. Мана кече мен акимге сүйлөгөмүн, кече балдарымам сүйлөгөн. Мына ушул жактыкынан биринчи баш. Мына жактагы жашоонун шартын, ушул жактагы суунун көйгөйүн бир нерсе менен мындай көргөзүп берсек болот да. Мына күйгөн үй турат. Күйгөн үйдө азыр ичинен кирип көргөзөбүз. Алдында суу кампасы бар. Наркы үйдүн алдында суу кампасы бар. Мунун алдында суу кампасы бар. Азыр мунун үйүндө дагы суу кампасы бар. Бул жерде суу кампа курбастан жашоо мүмкүн эмес. Анткени суу жок. Суу азыр эми мына үй да. Азыр мынага кирип коелу да. Бул кимдин үйү болчу? Жыргал дегендики. Кана каякта ал? Мына Жыргал дегендин үйү дейт, эч нерсе калбаптыр мына. Тегиздеп коюштур, фундаменти дагы курулу элек, эч нерсе боло элек. Бүгүн 16-июнь. Анан мынтип мына суу кампаны куруп койгон. Бул суу кампа эми канча кубтук болушу мүмкүн? 3/3 боло турган болсо эми 3 тонналык болсо керек эми. Ооба. Бул жака суу каяктан келет? Арыктан келген сууну ушинтип камдап аласызбы? Анан кранттан чыккан сууду толтуруп алабыз.
Жок, арыктан келген. Арықтан келген да су. Азыр бир эле жыл болду. Токтоп туруң азыр. Могу арықтағы келген судун да камдап алабыз күзүндө. Бул арыктан келген сууну да киргизесиздер, кранттан келген. Крандан келгенде киргизебиз. Кранттан суу болсо толтурат. Эмне үчүн эки суу? Себеби крантта анчалык суу келбей калат. Ошон үчүн арықтағы суду да толтуруп алабыз. Айла кеткенде арыктагы менен деле толтуруп аласыздар, аны? Алда дарыядан келген суу да. Таза суу. Кранттан канча убакта бир суу келет? Крантта бузулбаса тез келип турат. Ар 2-3 күндө сууга катпайт. Токтоп калганда айла жок, арыктан толтуруп алабыз. Мен өзүм үйүмдөгү абызыма ушу кампага арыктан эле толтурам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы тазактын. Бул сиздердин үйүңүздөр окшойт, а? Бул эжем үй. Жыргал дегенди. Жыргалдын үй. Сиз балдызы болосузбу? Жок, мен жыргалдын эжеси болом. Жыргалдын эжеси болосуз. Жыргалдын эжеси. Бул үйдүн эгеси эжем болот да мен. Бирок жыргал деген жашайт. Жыргал деген жашайт. Ол Бишкекке кетти, мага ташап кетти да карап туруң деп. Мен карап атам, шу малинасы пышкан экен, малинасын терип келейин деп. Малина терип атабыз. Малина канчадан сатылып атат? Малина күнүгө сайын ар кандай. 180, 150, 200 bir çeleğe, bunday bir çakası. Ошондой азыр. Ошондо бир килограммы канча болуп атат эми? Килограммы 2 килограмм, 2 килограмм 300 чыгып калат да. Азыр муну ушу жердеги эле кошуналарыңыздар эле алабы же Баткенге, Кызылкаяга же Исфанга алып барып сатасыздар? Жок, мына Оочуга, мына Бешкент тарапка, Лайлы ушинтип, Маргун жакка деп ушинтип клиент жийип эле. Ким алат эле группадан телефон менен эле таап туруп эле анан машина менен жеткизип беребиз. Икем иштери менен кетти да. Эжем өзү кызы оорукчан, кызын карап келе албайт. Анан мага сен карашып тур, сен үйүң жакын деп мен бетте эмеде турам, эски учуда турам. Азыр мынау тополоң болду, бүттү. Андан бери 1,5 ай өттү. Эмне өзгөрдү эми бул жерде? Эч нерсе деле өзгөрдүк бага. Баары дагы эле ушундай коркунучта жашап турат. Дагы эле мындай гап сөз чыгып атат. Эртең бүгүн 16-сы, эртең 17-си дагы чыгат, меш деген неме болуп атат. Тажистанга дагы солдаттар келип атат экен, октарлар түшүп атат экен деген сөздөр болуп, чочулар түшөт, болмайтын. Пышып төгүлүп калганча, эртең дагы болуп калганча бүгүн баары терип келейик деп. Түшүнүшпөйт. Үйлөрдү салып атат, бирок сус неме болуп атат. Фундамент коюп атат, 1,5 ай болду. Дагы эле бул жака келдик да. Сиздерге фундаменттин эч нерсеси келбептир, а курулуш материалдары да жок. Эч нерсе келген жок алы. Ушундан бери анан икем бир барып келейин, сиз карап туруң деп кетти да. Улам больницага карап. Берки гүмпомуштар келди эле, жанагы азык оокат, андан сырткары жанагы төшөк орун. Аларды каяка жийип атасыздар? Мен үйүмө жийип атат. Мен үйүм эски очуда да. Эски очуда жакын эле, мына биринчи көпүрдө турат. Икем өзү аялы менен меңгиде жашады. Бул жерге күндүзү келебиз, кечкурун меникке барып жашайт. Азык оокаттарын, көрпө төшөктөрдүн баарын мен үйүмө тактап жыйнап койгон. Мен үйүмдө турат. Бийлик кандай деп ойлойсуз? Ушу күзгө чейин сиздерди ошо үйүңүздөрдү салып киргизип коет деп ойлойсузбу? Ишенесизби ошого? Ишенемен, ушу көпчүлүк катары ишендирип неме келип кетти. Садыр Жапаров өзү келип айтып, Кудай кааласа силер кышка чейин жайлап неме кылганга 1 айдын ичинде үйүңөр тургузуп киргизгенге аракет кылабыз деп шөттү. Ошону күтүп отурабыз, киргизип берсин деп. Бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Мына үй кимдики? Раат деген эженики. Азыр болуп калса киребиз да. Мына турган үйлөр Тажикстан. А мына бурччу, бурч бузулган окшойт, а? Кыргыздар Акаев салып кеткен үйдүн бирөөсү ушул жерде болгон. Ушу жерде эле. Күйгүзүп салды. Акаев салган үйлөрдүн бирөө ушул. Бул жер илгери Кимдики болчу бул? бир баланыкы эди, өзбек. Илгери бу сайыз убагында эле мына жер Кыргызстан жери болгон. Мен 98-жыл көчүп келгенде бул жерде мына тажиктар эч кими жок болгон. Биз өзүбүз мына шу жака Акаевдин үйүндө, финский үйдө жашаганбыз. Ошондо бул жерде эч ким болгон эмес, тажиктар бул жакка келген эмес. Ошондо мына көчөнүн бул жагы Тажикстан, бул жагы Кыргызстанбы? Мына жер ушу жолдун. Ушу жол Кыргызстан жери. Мына бул жер тажиктар салып алган жерлерден кыргыздардыкы. Булар чоңдордун аркасынан булар сатып алып, канча акчага сатып алган билбейм. Ошолар келип бетти элип алышты да. А менин үйүм астындагы тажиктер дагы илгери жок болгон. Азыр мына жолду азыр ким колдонот ошондо? Мына кыргызам, тажигам колдонот. Экөө бирдей колдоно берет. Ооба. Көчөгө чыкканда урушуп кетесиздер? Жок, андай уруш болгон эмес биздечи. Мына 2019-жылы стадионду талашып,
базар кылам деп биздин айыл башчыбыз Сапарали шо стадионду базар кылам деп шонун аркасынан уруш чыгып кеткен. Ого чейин биздин элибиз дагы, мына Тажикстандагы элдери дагы биз менен урушкан эмес. Ал стадион каякта эле? Мына мен Тамаркам арт жак астында. Ал азыр кимде калды ошондой? Нейтральный болуп ортодо калган. Бөлүнгөн. Ким иштеп атат? Азыр тажик жарандар иштетип атат. Бизге эме кыл. Бул үй эмес менин үйүм, астындагы үй менин. Бул да бир кошунам үй. Мунун дагы суу кампасы барбы? Ооба, бар эде, муну бузуп бишеген окшойт. Көрүнбөйт го. Мына иттеп. Мында да эч нерсе курулбаптыр, а? Жок, бизге келген жок ал. Бул жака дагы Кайфтын үйү курулган беле? А? Бул дагы Кайф салган үй беле? Ооба, финский үйлөр болгон. Кайфтын үйлөрү. Бул жерде дагы. Ооба. 95-жылы салынган. 95-жылы салынган үйлөр да. Азыр мына жерде биз кетип атабыз. О, бияк Тажик, жол Кыргызстан. Биягы биздин үй. Эң астында мына мен жашайм. Неберем менен жашайм. 4 балам бар. Кыргызстандын жоокерлери, Тажикстан жоокерлери жүрүшөбү? Жүрүшпөйт. Жүргөндө Тажикстан жоокерлери биздин Кыргызстандыкын койбойт. Өздөрү кеңири жүрүшөт. Мына жаңгы бурумга чейин өздөрү кеңири жүрүшөт булар. Бирок биздин Кыргызстан жарандарынын машинасындагы эч нерсеси киргизбейт. Киргизбейт. Ошо 2019-жылы. Үй сиздики. Мына үй меники. Бул үйлөр кошуналарыңыз Тажикте. Барлык Тажик. Кошуналарыбыз Тажик. Булар менен мындай мамиле кандай болот эми? Мындай жакшылык, жамандык болот үйдө. Мурда жакшы болуп жүргөнбүздө. Кадимкидей чыгып, сүйлөшүп, бири-бирибизге кирип, азырчы? той топор болсо барып келип жүргөнбүз азыр жок. Азыр бизди көрсө булар качып кетишет. Олар бизди көрсө качат, биз олорду көрсө качып кетебиз. Коркобуз. Бетте жашоо азыр кыйын. Мен бетте неберем экөөбүз жашайбыз. 2019-жылдан бери шетте жашадым. Но солдаттар мынетке келип алгандан кийин баягы карантин болду го. Ошо карантинден кийин менин үйүмө эч кимди киргизбей коюшту. Машина дагы кирбей койду. Кышында көмүр алып келиш керек. Onu da киргизбей коюшту. Мен айласы жок, адам балдарга ташытып, тачка менен алып келип эмеми киргизип алчумун. Бирок машина келсе эч кимди койбойт булар. Бирок бала чака ойнойт да, бала чака чыгып бирге ойной беришеби балдар? Ойношпойт. Булар кошулуп ойношпойт булар, балдарын кошпойт кыргыздарга. Илгери бизде мен балдарым менен ошо кошунан балдары чоңойгон. Катта болду, ол кыргызча суудай билет, өзү тажик, бар жокту билет. Бир кыргыздар тажикчени жакшы билет. Жакшы билет балдарыбыз. Өзүм 4 балам бар. Мына жерде үйүңүз бар эле. Мына үй мына бүт жокто өрттөп ташады. Эчтеке калган жок. 29 апрель күнү. Муну качан салынган эле? Бул дагы Кайф салган? Жок, Кайф салган үй да. Эми оңдодум эле. Балам 2 жылдан бери Россияда иштеп жүрүп, кече уруштан алдыңкы күнү мына бакты көтөрдүм эле. Мына 55 миңге бүт немелерин алып көтөрүп, усталарды жөнөттүм. Эртеси күнү обедтен кийин уже качып кеттик бардыгыбыз. Биз мектепте иштейт элем. 29 күнүбү? 29 апрель күнү саат 12:30 мектепте приказ балдарды жөнөткүлө, мектепте эме кылгыла деп койду. Не болгон? Бошоткула, балдарыңарды үйүңөргө жөнөткүлө, ата-энесинин алдында отурсун, үйдө отурсун деп жөнөтүп жиберишти. Биз болсо уруш болот деп ойлоппуз да. Мен кеңири биз столовойдо иштейм да. Оор экөөбүз балдарга немелерди даярдап, борчкаларды, эртеңге айран уйтабыз, сүттөрдү уйтуп жүрө бериппиз. Саат 2-ден кийин бизди көчөгө чыксак, эч ким жок, мектепте эч ким калбаптыр, баардыгы кетип калышыптыр. Неге айтпадыңар? Ушундай приказ чыкты, үйүңөргө кеткиле деди, кетип калдык дейт. Анан келсек, солдаттардан сурадым да, эмне болуп атат, тынчтыкпы десем, тынч, касал жерде кат болбой, үйүңүзгө барып отура бериң, уктаң деди. Мен уктамай калам, эл качып кетип атат го, эч ким жок көчөдө. Бүт дарбазаларын жаап кетишиптир, комодорду жаап ташаптыр десем. Эчтеке жок, тыптынч бара бериң деди. Саат 2-де болду табышсыз? Ооба, 2:30 болду ошо. Анан мен 29 күнү. 29 күнү. Анан эчтеке жок, тынч экен да деп, спокойно неберем кошунанын үйүндө уктап атат экен. Кошуналарым мен кылабыздан көрө жүргүлө очуга барып келбейби? Айлык түшкөн экен, айлык алактан пыраттап келейик деп анан жөнөгөнбүз да. Мен неберем бетте калган эле. Анан кошунам барбай эле коюңчу, үйүңүзгө барың десе,
Бир барып келейинчи, эч нерсе жок го, урушам болбойт, эчтеке болбойт деп кетип калдым. Аркамдан мен кетишиме 10 мүнөт өтпөй эле баягы солдаттан звонок болду. Касабал эже, тез үйүңүздөн чыгың, болбойт энди, чыгың көчөгө. Ай мен көчөдө кетип атам. Кошунама балда неберелерим бардыгын машинага салып жөнөтүп берди аркабызды. Саат 3-тө Сочуда болдук, 3:30. Элдер билишпейт көп, звонок кылып бардыгын максатын элин, ой, тез качпайт дейм. Ой, азыр уруш башталып кетсе калып кетесиң. Бардык тааны немелерге звонок кылдык. Бардык эле качып кетип атабыз, качып кетип атабыз. Анан эл калган жок бетте. Саат 5:30-6-да уже биз мына ушу полный тачып автоматтар менен солдаттар басып кетти. Мына кошунам бар экен 5:30, 5 деди. 4:30-да үйүмө келсем автомат жандарман көчөдөн өлөдү. Жаным бутумда жаным кабады дейт. Паспорту түшүп калган экен. Паспорту алып качайын деп үйүнө кирген экен. Дарак көчөнүн баштап мынар качып кетишиптир. Барса солдаттар жатат экен, о кошунам үйүнүн тамаркасында. О солдаттар автомат менен келди. Кетиң тез. Бардыгыбызды чыгып кетиңиздер. Анан ошону менен бардыгыбыз качып кеттик да. Биз Кулундуга барсак, Кулундун эли бизден батар чуу, жол туман, асманга чаң чыгып атат. Бирине бири карабайт, көчө жөн эле машина кызылдап атат. Бирөө-бирөөдү карабайт. Качып атышат. Саат 5:30-6-да көчөдө турдук. Кайка барабыз? Машина жок. Эките кошунам. Кечки саат 5:30. Балдарым уже буякта баңылдап атылып атат, бүт жок даңдың бүт угулуп атат бизге. Бул жактар качан күйүп баштады? Ошо күнү. Жок, ошол күнү кайсы маалда? 5:30-6-да бетти уже күйгүзгөн. Булар күйгүзгөндөн кийин бизге саат 8:30-9-дарда бизге видеосун жөнөтүп коюшту. Уже ого чейин булар биздин үйдү тоноп кетишкен. Ого чейин тым турушканда. Мен мынтте карабатым бар да, карабатым мына ворота, дарбазамды уурдап кетишиптир. Очокканада эч нерсем калган жок. Кет мен чөккүч, шу кимге зарей бардыгын алып кетти. Ой, үйүмдөгү бүт нерсем тоноп кетишти. Ол күйгөнгө чейин булар тоноп бүттү да. Анан бетте көргөндөр бар экен кошуналарыбыз. Эже деди, бүт көз жериңиз ташып кетти. Мен өз көзүм менен көрдүм, эмнекени айтпайм деди. Айтканга корком дейт. Кошуналар менен сүйлөштүңүзбү андай? Мен муну кошуналар менен сүйлөшөм. Күндө келем, эмне болуп атат силерде? Жаңылык барбы, тынчтыкпы десем, тынчтык бизде эчтеке жок деп коет. Булар өлө жашыр айтышпайт. Айтышпайт булар. Тамаркаңыз ушул экен, тамаркаңыз негизи кенен эле окшойт, аркы жагы. Бул жагында нелериңиз бар? Шабдалыңыз бар экен, өрүңүз бар экен. Бар, келесиң бар, шаптолу. Гиляс бар экен. Анча келес бар. Майына эки катар экмеде. Мына күйгөндөн кийин жаман болуп кетти, күйүп. Мына багым күйүп, жүзүмдөрүм мына түшүп калды. Эчтеке жок. Убал болду мына. Бар жогумду распа кылып кетишти. Жалко болду. Мен баламдын 2 жылдык мээнети кетти. Россияда иштеп жүрүп, эчтекеси калган жок. Очокананда күйгүзүшкөн экен. Мына жер полный отун үйдө бардыгын күйгүзүптүр. Эчтеке калбады. Очокананын ичинде көзөлөрдү ташып бүтүп мында күйгүзгөн экен. Өздөрү пожарныйды алып келип, өздөрүнүн үйгө өтүп атканда булар пожарный менен өчүргөндө мына жалындычы. Эте курук отун полный басылган. Өздөрүнө урган да. Мына үйдүн жалыны буяка урган. Анан булар өздөрүнүн үйүн сактап калышкан булар пожарный менен. Болбосо булардыкы да күйүш керек эле. Мына үйүм аркасында мына онан үй күйүш керек эле. Неге ошонча жалын? Биздики күйөт да, булардыкы күйбөй калыш керек эле. Жалында жок дегенде битте комнатасы күйүш керек эле булардын. Булар пожарный менен тосуп өчүрүптүр. Ошон үчүн мен агылым менен мына очоканамдын ичине өчүргөндө бул да күйүп түшүп калат эле. Булар да келип өчүрүп, ичидеги мына шифонер, серванттарым бар эле, идиш кое турган. Бар жол күйүп, мына кече сыртка чыгартышат. Бетте эми чек-араны чечпесе бетте жашоо кыйын. Бизге биринчи очурутта чек-араны чечип бериш керек. Чек-араны тоспосо, зым менен тоспосо бетте жашоо кыйын. Бетте эле мен Эң четте сиз экенсиз да, жалгыз. Битте сиз эле кетсеңиз биз кетебиз дейт. Мен битте неберем менен шетте
Урыштан бери жашап атам. Лекин үйүмө эч ким келбейт. Коркушат. Кошуналарым коркот келгенден. Неге десем солдаттарын тутуп алат. А мен коркпойм. Бар ишиңди кыл дейм. Сен амадамсың, мен амадаммын. Аншетте солдат түнүк күнү кетишпейт. Мен каматкам. Өзүңүз каякта жашап атасыз азыр? Туугандардыкына жашап атам. Кечинде бу биздин айылда мына ошо 14 кожолуктун ичинде эч ким калышпайт. Бардыгы туугандарына кетип калышат. Эч ким калбайт. Боз үй берген. Эми алып келип курганга корком да. Тажиктер дагы уурдап күйгүзүп бербесин деп. Мына бүгүн Кудай кааласа мына эмен түшөт деп атат, фундаментке. Жумушчулар келет деп атат. Эми эртең бүгүн эрте келип калса мен бетке чатырды, боз үйдү куруп, усталарды кырашым керек. Өзүңүз көз болуп турасыз да? Ооба, усталарды бетте кыраш керек буларга. Мындан нарагы кыргыздар жалаң. Бо шейпир көрүп турган дагы ол тажик. Мындай болуп ирейип кетиптир да. Жашоо кыйын. Небереңизчи? Небереңиз каякта? 5 жашар. 5 жашар Бишкекке жөнөтүп бердим. Кимдерге? Апасына. Апасы ташап кеткенде мага мен иштейм. Неберем мен баламды караң деп. Бала ошо неберемди садикке апарам, иштеп, мектепте ушинтип жүрдүм. Мана дагы уруш башталып кетти. 29 апрель күнү о неберемди алып кеткенмин, ошо бойдон Бишкекке жөнөтүп бердим. Үй жок да, алып келетем. Ошондой. Азыр эми бул кошуналарыңыз менен мындай баскан турганда баары бир жүз көрүшөсүз да эми чыгасыз. Эми булар менен сүйлөшсөңүз, булар эмне дешет эми мындай? Кандай жашай берели дейби же силер кетишиңер керек дешеби? Булардын ою кандай? Булардын ою айтат, силер дагы келип жашагыла, биз дагы тынч жашайык. Биз силерден коркобуз, силер бизден коркосуңар. Мына силер келсеңер, биз дагы коркпой отурабыз дейт. Мына кошуналар. Банан башка чужой адамдар бетке келбегиле бетте. Тажиктин жери деп атат. Айтам, бул жер Кудайдын жери. Бул Кыргызстандын жери. Бу жерде чоңдор мурда сатып жүгөрүшкөн да мына ошо. Мына ушуларды бардыгы. Кантип сатып жүгөрөт? Мисалы, мына жердеги үй болсо. Могу жерлер бардыгы бош болгон. Азыр наркы мындан нарагыдагы тажиктер же кыргыздарбы? Булар бардыгы тажик. Мына ой итте. Ошондо жолдун бою эле кыргыздар калганбы? Мына итте бир эле үй калган. Кыргыз үй бар. Биздин кыргыздардыкы онан аяк бардыгы тажик. Жолду бойлоп эле бир катар эле кыргыз калыптыр да? Ооба. Мына бир үй бар да, аны күйгүзүп жаган. Мына бардыгын күйгүзүп жады, 14 үйдү. Булардын эми көздөгөнү ушул эле жерби? Көздөгөнү ушул максат айылны басып алыш. Беттен басып алып булар шетте жашаш керек. Максат элин кууп чыгаш керек. Бизге чегараны чечпесе, бетте жашоо кыйын. Эми азыр бардыгы эл коркуп калды. Тажиктер мындай өздөрү ойлонбойт абы. Мисалы, бул жактан сиздерди кууп чыгарса, кыргыздар башка жактан Кыргызстан ичиндеги тажиктер деле бар да. Аларды да кууп чыгарат да. Билбейм, ойлонбойт окшойт да ошол үчүн. Кудай. Мунун эмеси дагы каралбай эле калыптыр, а? Малина күйүп кетти, жогору жагы мына асты калды. Булар каралбай эле калды, мун бардыгы качып жүрүшөтпү. Небереңиз эми кайра кегидейби же келгидей эмеспи? Жок, неберемди алып келем да, мен өзүм жака жашайм. Балдарым бирөөсү Россияда мына келди. 5-6 күн болду. Балаңыз келдиби? Балам келди Россиядан. Мына эмени жанагыдагы албайт да. Шубак. Шубактагы албайт да дейм, күйгөн үйдүчү ысты. Айматып чыгыш керек да бүт. Башпасак, кыргыз тажиктер болсо, бир кадам болсо казыгын кагып жылып келатат. Кыргызстан жериге кирип кетти. Максат элдин көп жерин тажиктер ээлеп алды уже. Кыргыздар ошолордун жериге бара алат, тамарка сайын кире албайт эч ким.
Мен тажиктер эме дейм да. Şu Мақсат элине şu жерди алабыз деп эле ойлойт да. Бар. Ошо күнү дагы 29 күнү алып келип байракты мына көчөнүн башка тигип койгон да Тажикстан. Мен ойлодум да, эми Мақсатты пол ээлеп алды. Эми биз каяка барып жашайт экенбиз деп ойлодум. Бу ушунча кыргыз элибиз бар экен. Келип бизге жардам берет деп ойлоп ушунча жети дубандан келип бизди канча колдоп кетти. Ошолорго чоң рахмат. Алла разы болсун ошолордун бардык эмесиге берген жардамдарга. Рахмат айтам да ошо элдерге, Кыргызстан элиге, бүт кыргыз элиме рахмат айтам. Ошо бизди үйүбүз күйүп кеткенин билдирбей, бизге ушунча жардам берип, бүт жагыбыздан жардам берип кеткен. Чоң рахмат айтам ошолорго. Алла разы болсун. Дайым өмүрлөрү узун болсун ошолордун. Гүлай деген эже жашачу экен. Ошонун үйү экен эле. Ал дагы азыр үйүнүн изи дагы калган эмес, кайсыл жерде кандай үй болгонун азыр элестетиш мүмкүн эмес. Болгону мына суу кампасы калыптыр. Бая айткандай эле, бул жерде ушу суу кампа курбай жашаштын өзү мүмкүн эмес экен. Сөзсүз ушинтип мына бетондон суу кампаны куруп, анан бул жерге ушу сууну камдап, анан ушудан мотор менен тарттырып ичишет. Кээде ошол жанагы эгин тигинине пайдаланат, көбүнчө ошол кир жууганга, тамак кылганга дегендей пайдаланышат. Мына мунун тамаркасы экен, тамаркасы дагы азыр ошол жарым-жартылай каралган, жарым-жартылай каралбаган турат. Азыр өздөрү дагы келип көп деле жашабай атат окшойт. Мына чатыр тигилиптир, бирок ал чатырда деле жашагандай эч нерсе байкалбайт. Мына тажик кол салуусунан, тажик агрессиясынан мына ушул Гүлай деген эженин азыр мына 3 топ болгон бир 100дөй кирпич калыптыр, ашып кетсе 200дөй. Анан мына 1-2 отундары калыптыр. Андан сырткары мына темир тезеги калыптыр. Бул темир тезектерди азыр тажиктер жанагы өзүнүн машинасына жүктөп алып, темирге өткөрүп жүрүшөт. Жана да бир машина өтүп кетти, ушул күйгөн темирлерди жүктөгөн. Күйгүзүп, күйгөндөн кийин ошол темирлерди жүктөп алып ошону менен окат кылып атышат.